Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу мусулман бек тууганым, бүгүн дагы сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 40 хадис. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди кечиримдүү болууга чакырат. Адамдардын ката, кемчилик, айыбын эле карай бербестен, алардын жакшы жагын дагы баалап, алардын жакшы кылык мүнөзүн дагы, жакшы сыпатын дагы баалап, мына ошол жака маани берүүгө чакырат. Алардын ошол ката жагынан, кемчилик жагынан көз жумуп, анын жакшы жагын алып, мына ошол жакшы жагынан гана пайдаланып жүрүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди чакырат. Жана ошондой эле дагы адамдардын баары булар бир даражада, сен ойлогондой чыга бербейт экендиги тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыска сөзү. Ан Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума кала: Сами'ату Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул. Абдуллах ибн Умар, алейкум Аллах таала разы болсун, айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төмөндөгү айтып жаткан сөзүн уккан дейт. Иннаман насу кал иблил ми'a ла такаду таджиду фиha рахилатан. Адамдар бул 100 төө сыяктуу. Алардын арасынан сапарга бингени ылайыктуусу аз гана дейт. Бул хадисти имам Бухари жана имам Муслим чыгарган сахих хадистердин катарында. Эми урматтуу мусулман тууганым, мына ушул хадиске дагы бир аз тереңирээк келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде адамдардын акыбалын төөгө салыштырып атат. Төөлөрдүн бир үйүрүнө, төөлөрдүн бир коро төөгө деп коебузбу? Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салыштырып атат. Булар төө сыяктуу деп атат. Ошол 100 төөнүн ичинен сен эгерде сапарга минем дей турган болсоң, сапарга бир жүк алып чыгам дей турган болсоң, алар ичинен бир 2 гана төө же 3 гана төө же аз гана бөлүгү гана ошол сен сапарга мингени жарактуу болушу мүмкүн, калгандар жараксыз деп атат. Бирок муну менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол төөлөрдүн абалы бир эле даражада эмес экенин баяндап атат. Анткени бир төө бар дейт, ал сүт бериши мүмкүн дейт. Бирок сапарга жараксыз болушу мүмкүн. Дагы бир төө бар, ал сапарга да жарактуу, сүттү да жакшы берет, бирок төлдөөсү начар болушу мүмкүн. Ушуга окшогон бар жогу төп келишкен бир төөнү таппайсың дейт. Мына ушул сыяктуу эле дагы адамдар да ушундай дейт. Эгерде адамдардан өзүңө дос издей турган болсоң, бар жогу төп келишкен дос таппайсың дейт. Жана ошондой адамдардан өзүң эркек адам өзүнө жар издеген болсо, же аял киши өзүнө бир жубай издеген болсо, анда төрт келишкен жубай таппайсың дейт. Же болбосо дагы бир толип өзүнө бир шейх, устаз издеген болсо, бар жагы төп келишкен ушундай шейхтерди табыш аябай кыйын дейт да. Демек, келиңиздер, ушул хадистин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөгө салыштырды. Ошонун 3 жагын карап өтөйлү. Биринчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төөлөрдүн баардыгы эмне болот? Булар бирдей деп атат да. Төөлөрдүн баары бирдей, булар ошол мингени жаралган деп атат. Ошол сыяктуу эле дагы адамдардын даражасы бул Аллах тааланын өкүмдөрүнө келгенде бардыгы бирдей. Шарият милдеттемелери баарыбызга бирдей. Бирөө баймын деп намаз окуй койсо болбойт. Же бирөө мен дагы бир күчтүү жерде иштеймин, же бирөө болсо мен депутатмын, же болсо бирөө мен мэрмин деп туруп, шарият мага керек эмес, бул молдолорго гана керек деп таштап коюшту болбойт. Же болсо бирөө мен врачмын, же башкамын, буну намазды молдолор гана окуш керек. Бул шариятта хиджабты ошол молдолор гана кийип жүрүш керек. Аракты молдо гана ичпеш керек. Чочконун этин молдо гана жебеш керек деген сөз эмес бул. Шарият бардык адам баласына бирдей келген. Аллах таала Кур'ан Каримде: "Я айюханнасу убуду раббакумуллази халакакум". Эй адамдар деп жалпы адам затына кайрылган. Эй адамдар, эй пенделер, силерди жараткан Аллах таала Роббуңарга ибадат кылгыла деп бул шариятты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы адам затына алып келген. Ал бул бир арабтыкы эле эмес, же бир орустуку, же бир кыргыздыкы, же казактыкы, же өзбектики эмес. Бул дин биздин жалпылай адам баласына келген. Жана ошолордун ичинен дагы бардык адам баласынын башына милдет, бай болсун, кедей болсун, ал кандай иште иштесин, анын буга баркы жок. Шариятта ошол намаз окуштугу, Аллах таала арам нерселерден тыйылып жүрүштүгү, аракты озбого албаштыгы, орозону кармап бериштик, бардык шарият өкүмдөрү бирдей. Аял затына да ушундай.
алар хижап кийип жүрүштүгү, авырат жерин жабыштыгы, чоочун эркектерге аралашпаштыгы, бунун баары шарият өкүмү бирдей. Бир эле молдолорго эмес, баарыбызга тиешелүү бул шарият. Аллах Таала ошол аят мынасында дейт: "Халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун". Аллах Таала силерди жараткан, силерден мурунку баардык адам затын жараткан. Буңарга баарыңар ибадат кылгыла, силер ошондой кыла турган болсоңор таква болорсуңар деп Аллах Таала жалпы адам затынын бизге ибадат кылууга буйрут. Демек, төөлөр мингенге жаралган сыяктуу эле бул адам баласы дагы Аллах Таалага ибадат кылууга жаралган. Баардыгы шариаттан өкүмү бирдей. Эми экинчи сүрөтү бул төөлөрдө кемчилик болгон сыяктуу адам баласына дагы кемчилик болот. Мисалы үчүн бирөө дос издей турган болсо, жакшы адам болушу мүмкүн, ал күчтүү болушу мүмкүн, эр жүрөк болушу мүмкүн, бирок сараң болушу мүмкүн бир жагынан. Же бир адам берешен болушу мүмкүн, күчтүү болушу мүмкүн, эр болушу мүмкүн, бирок тили ушундай ушакчы болушу мүмкүн, кыйбатчы болушу мүмкүн. Ошогон дос издей турган болсоң, бир толук кандуу дос таба албайсың. Дос издей турган болсоң, анын кемчилик жагынан көз жумуп, анын жакшы сыпаттарын пайдаланып кете бер деген сөз бул. Жана ошол сыяктуу үй бүлөдө да ушундай. Эгерде бирөөнүн жубайы баардык жагы келиши мүмкүн, жакшы тамак жасашы мүмкүн, намаз окушу мүмкүн, бирок күйөөсүнүн кызматына келгенде же бала тарбиясына келгенде жакшы тарбия бере албашы мүмкүн. Же болбосо дагы башка бирөөнүн кызматына келгенде ушундай кыла албашы мүмкүн. Же болбосо сулуу эмес болушу мүмкүн. Же ушул сыяктуу эле башка бир аял сулуу, баардык ата теги келишкен, баардык иштердин баарын жасайт, бирок динге келгенде ыйманалсыз болушу мүмкүн. Мына ушул себептен эр ошо аялын жек көрүп, аны менен ажырашып кетпеши керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла яфрук муъминун муъминатан". Момун эркек, момун аял таштап койбосун деген. Эгер ага бир жакпай турган сыпаты отурган болсо, оярдо ахо деген башка бир ага жага турган сыпаты бар деген да. Демек, биз ошол кемчиликтүү жагынан көз жумуп, ошол кемчиликтүү жагын ага ошол тууралап кетишине, оңдоп кетишине жардам берип, анын жакшы сыпаттарын баалап, ошол жакшы сыпатына биз назар салып, ошол менен жашай бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Айша энебизди билебиз. Айша энебиз аябай таква болгон, дин десе динде болгон, илим десе баардык тарабынан болгон, бирок Айша энебиздин дагы кемчилдиги болгон. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы кандай болгон? Өтө кызганчак эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө конок келген кезде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизди эскерип койгон кезде, Айша энебиз ошондон кызгангандыктан жана колундагы идишти жерге таштап жиберген, коноктордун көзүнчө. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энеңер ачууланып калды. Энеңер ачууланып калды деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин башка жакшы жактарын баалап, жанагы кылган кылыгына не кылган, көз жумуп койгон. Дагы бир сыпаты бар Айша энебиздин, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бала төрөп берген эмес. Төрөбөй турган ушундай бир сыпаты бар эле. Ал эми калган башка жактары баары келишкен. Экинчи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялын билебиз, Зайнаб ибн Жахш. Айша энебиз айтат: "Мен Зайнаб ибн Жахштан дагы өткөн таква аялды көргөн эмесмин" деп атат. Садака десе садака, дин десе дин, баардык жагынан бар болушу бар эле да, Зайнаб ибн Жахш. Бирок ушундай жаман сыпаты бар эле, бул ошол күйөөсүнө көп арызданат эле. Шаква деп коет, көп арызданат эле ушундай. Ошол себептен Зайд радиаллаху анхудан ажырашкан. Эми Аллах Тааланын тагдыры менен ошону ажырашып, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо үйлөнгөн. Андан кийин Абу Бакр Сыддык радиаллаху анхунун кызы, баарыбыз билебиз, Асма бин Абу Бакр. Бул өтө таква аял болчу. Күйөөсүнүн дагы кызматын өтө кылчу. Жада калса аттарына чейин чоап келип салып берип, баарын кароочу. Ушу Абу Бакр, Асма бин Абу Бакр радиаллаху анхунун дагы кемчилдиги болчу. Муну кандай кемчилдиги бар эле? Нан жасаганын билбейт болчу. Ошо Айша энебиздин Абу Бакр Сыддык радиаллаху анхунун үйүнөн нан жасап үйүнө алып келчү. Ошол жака жасатып алып келчү. Ушундай кемчиликтүү сыпаты бар эле. Ушул сыяктуу урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде сиз бир аял менен жашайм дей турган болсоңуз, ар бир аялдын өзүнүн кемчилдиги бар. Биз ошол кемчилик жагын өзүбүз оңдогон жардам берип, жана ошол жагынан кечиримдүү болуп, анын жакшы сыпаттарын биз не кылыш керек? Баалап, өзүбүз менен кошо чогуу алып келиш керек. Жогоруда айтып өткөндөй эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы жана Абу Бакр Сыддык радиаллаху анхулардын кыздары ушундай болуп аткан болсо, биз кимбиз алардын астында? Сөзсүз түрдө бизде кемчилик болот. Дин жагынан болушу мүмкүн, бирок дүйнө жагынан келгенде кемчилик болуп калышы мүмкүн. Жакшы сыпаттары болушу мүмкүн, бирок бир жаман сыпаты болушу мүмкүн. Биз ошо бир жаман сыпатты себептүү башка 99 деген жакшы сыпатын жокко чыгарып,
аларды таштап койбош керек же ажырашып кетпеш керек. Ошол нерсе жакшы сыпаттарына баалап ошо менен чогуу жашап кетиш керек. Жана ошондой эле дагы Альберт Эйнштейн деген билебиз. Өтө чоң профессор. Ушул киши бир күнү доскага 9 эсепти так даана чыгарып берет дагы, бир эсепке келгенде атайлап ката чыгарып коет. Ошондо жанагы жерде отурган залдагы баардык студенттер маскалдап күлөт. Күлгөн кезде баары тынч болгонго чейин ошол Альберт күтөт. Күтүп баары тынч болгондон айтат: "Карагыла" дейт. "Буну мен атайлап жаздым" дейт. "Баягыдан бери 9 эсепти силерге туура чыгарып бердим" дейт. "Эч ким мени баалаган жоксуңар" дейт. "Бирок битте ката кетирип койсом, мына ошон үчүн силер мени маскалдап күлүп атасыңар" дейт. Демек, адам канчалык даражада болбосун, канчалык анын 90 жакшылыгы болуп туруп, бир жамандыгы болуп турганбыз, адамдар ушул жагына карайт экен да. Биз ошол адамдын бир жамандыгы үчүн биякта 90 жакшылыгын жууп койбошубуз керек. Бул бардык биздин жашообузга тиешелүү болуш керек. Демек, урматтуу мусулман миртуганым, кимдегим ошол өзүнө мен толук бардыкта төп келишкен жар алам дей турган болсо, анда адашат. Андай нерсе андай аялды таба албайт. Ага бардык жагы толук болушу мүмкүн, бирок ага дагы бир башка жери жакпашы мүмкүн. Бардык жакты жакшы кылат, бирок тамак кыла албашы мүмкүн, же нан жаба албашы мүмкүн, же башка кызмат кыла албашы мүмкүн, же болбосо тилине ушундай бир жаман сөздөр чыгып турушу мүмкүн. Бирок жакшы башка жакшы жактары көп болушу мүмкүн. Демек, түшүнүктүү урматтуу мусулман миртуганым. Эми үчүнчү жагы, адамдардын баарын сиз ыраазы кыла албайсыз. Алардын ыраазычылыгын канча издеген болсоңуз дагы, сиздин арасынан бир экөө сизге нааразы болуп кетет да. Ошо адамдардын баарын ыраазы кылайын, ушуларды кубандырайын, ушуларга менин пайдам тийсин деп адамдарга жакшылык кыласыз. Бирок ошенткенде дагы адамдардын арасынан ошо сиздин жакшылыгыңызды баалабаган кээ-бир адамдар чыгат да. Мына ушуларга не кылбаш керек? Көңүл бурбаш керек. Же бир жакшы ниетте той берген болсоңуз, жакшы ниетте бир жакшы кылган болсоңуз, ошонун арасынан көпчүлүгү сизди не кылып кетиши мүмкүн, кылган жакшылыгыңызды баалабай кетиши мүмкүн. Же болбосо арасынан бир экөө гана ошол нерсени баалап, мактап чыгат да. Ушул адамдардын ошол кээ-бирки ошол тескери айткан сөздөрүнө маани бербеш керек. Анткени адамдардын баары бул бирдей даражада эмес. Алардын баарын бирдей сиз ыраазы кылам деп уруна турган болсоңуз, ал нерсеге жетпейсиз. Дагы урматтуу мусулман миртуганым, бир салыштырып кете турган жактарынан адамдардын баары эле бул алымдарды салыштырганда эле бул дин жакка келгенде адамдардын көпчүлүгү такыба, акыретке кызыккан болуп чыга бербейт. Биз ошол адамдардын көпчүлүгү намаз окуй эле жүрөт го, мындай эле жүрөт го, бизден ошол элдин катарынан жүрө берели деп ал жака ооп кетпеш керек. Адамдардын аз гана бөлүгү ушу динди кармап, Аллах Таала алардан ыраазы боло турган адамдар болот. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Демек, урматтуу мусулман миртуганым, биз адамдардын жаман жагын эле, айып жагын эле карай бербестен, алардын жакшы жагын дагы баалап, мына ушул жакшы жагынан биз пайдаланып кетишибиз керек. Жана ошондой эле дагы толиптер болсо дагы, бул шейхтерден, устаздардан сабак алып аткан кезде, албетте ал устаз дагы жаралган башар адам. Ал дагы адашат, ал дагы ката кетет. Биз ошол битте катабыз үчүн анын сабагын таштап кетип калбашыбыз керек. Жада калса, пайгамбарлардан башка бардык сахабалар болсун, кимдер болсун, булар дагы ката кемчилик кетирет. Канчалык чоң аулия болсун, солих болсун, ката кемчилик кетирет. Бир гана пайгамбарлар гана маасум, алар ката кетирбейт. Бирок алар кичине күнөө кылбайт деген алымдар талашкан. Ал эми пайгамбарлардан башка бардык адам баласы бул ката кетирет. Биз алардын ката жагына көз жумуп, жакшы жактарын алып, пайдаланып калышыбыз керек экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.